тирүү жандыктардын арасынан эң биринчилерден болуп космосто өткөрүлгөн атайын эксперименттен улам космостогу инкубатордон жумурткасын жарып чыгып аман эсен жашап кеткен эти даамдуу жумурткасы пайдалуу өзгөчө үндүү бөдөнө тууралуу сиздерге бүгүн айтып беребиз. Канаттуулардын ичинен бөдөнө өзгөчөлөнүп турат десек болот. Анткени бөдөнө жумурткасы Кытай дарыгерлеринин көңүлүн бурдурса, бир нече кылым мурда ушул эле элдин медицинасынын тарыхында аталган канаттуунун жана анын жумурткасы тууралуу маалыматтар табылган. Ошондон тарта кытайлыктар бул канаттуунун жумурткасын медицинада колдоно баштап, коңшу Жапон элинде кызыгуусун жараткан. Андыктан бул канаттууну үй шартына кармап кантип киреше тапса болот? Төмөндө сөз кылмакчыбыз. Бөдөнө кыргоолдур тукумуна кирген жапайы канаттуу. Бытпылдык деп үн салчу анча чоң эмес канаттуунун эң көп байырлаган аймактары Европа, Азия жана Африка. Кыргызстандын Ойдуң жана Тоо араларындагы талааларда көп кездешсе, айрымдары Кочкор, Чүй өрөөнүндө кышташат. Ал эми бөдөнөнүн жоош мүнөзүнө, жагымдуу сайраганына эле эмес, анын этин, жумурткасын сатып, жакшы киреше тапса болоруна кызыккандар көп. Алардын катарында 6 жылдан бери аталган канаттууну багуу менен алек болуп келе жаткан Жамал мырза дагы бар. Брал 10 штук. Алгач чоңоюп калганда 10 бөдөнөнү досторумдан сатып келип багып жүрдүм. Бир нече убакыт өтүп бөдөнөнүн эти даамдуу, жумурткасы витаминге бай. Ананда буларды кароо жеңил болгондугуна байланыштуу канаттуунун санын көбөйтө баштадым. Балапандарды чыккан мөөнөтүнө карап, бир айга чейин сөзсүз жылуулукту сактап, жайгашкан жерин жумасына бир жолу тазалап туруу зарыл. Тегирменден өсүмдүк, чөп чар калдыктарын атайын сатып келип, күнүгө бышырылган жумуртка, сөөл жылан менен багамын. Тоже надо им давать червей. Вот земляной червей. Бөдөнөнү багуу көп эмгекти деле талап кылбайт. Андыктан аталган канаттууну кандай шартта кармоо керектигин жана аны багуудан канча киреше табууга болоорун билип алуу ашыкча кылбаса керек. Колдо багылган бөдөнөнүн өзгөчөлүктөрү. Үй шартында багылган бөдөнө 1,5–3 жыл өмүр сүрөт. Денесинин узундугу 16–20 сантиметрге чейин жетсе, салмагы 150–250 граммды түзөт. Жумуртка багытындагылары жылына 250–300 даана жумуртка берет. Жапайларынын жумурткасы мындан азыраак болот. Балапандары жумурткадан чыккан алгачкы күнү жылуу кармоо сунушталат. Алгачкы суткада балапандар торулугуча биринчи 2 апта 200 ваттык лампаны күн-түн иштетип коюп, андан соң 14–15 саат күндүз иштетип, калган учурда караңгы жайда кармоо керек. Бөдөнөнүн азыгы: сууга бышырылган жумуртка, дан эгиндеринин акшагы жана суу. Балапандар торолуп калгандан кийин алардын аш тизмегине сөөлжан, курт-кумурскаларды кошсоңуз, бат торолуп өсүүсү тездейт. Сууну үзбөй берип туруу керек, анткени бөдөнөнүн денесинин температурасы жогору болгондуктан суусуз тура алышпайт. Суусуз калса, жини тумшугунун учунда турган бөдөнөлөр чукулашып, биринин көзүн бири оюп салуусу мүмкүн. Кармоочу жайдын капталдарынан шамал өтүп турбагыда 4 тарабы жылчыгы жок куту жарайт. Алды кургак болуусу үчүн темир торчо менен капталышы зарыл. Балапандарды 1 айдан кийин чоң бөдөнөлөрдү кармоочу жайга которуп, 2 айга жеткенде жумуртка берүүгө жана союуга жарап калат. Ал эми чоң бөдөнөлөрдү кармоо үчүн терезеси жок, электр жарыгы менен гана жарыктандырыла турган бөлмө жана тордон жасалган аянты анча чоң эмес, мындай капастар зарыл. Бөдөнөнүн жумурткасынын бир даанасы 2 сомдон 4 сомго чейин болсо, бир жумалык балапаны 25 сом турат. Ал эми чоңдорунун микиандары 220 сомдон 250 сомго чейин барып, короздорун 120 сомдон 200 сомго чейин сатып алса болот. Бөдөнө багып сатып окат кылам дегендер анын санын дайыма көбөйтүү менен алектенүүсү зарыл. Мындай учурда табигый жол менен канаттууга жумуртка бастырып, балапан чыгаруу албетте жарабайт. Бул үчүн атайын инкубатор болушу шарт. Андыктан алгач ишти баштоодо инкубаторду сөзсүз алууңуз керек. У меня расход очень мало идет. Канаттууну багууда чыгымдар анчалык деле сезилбейт. Анткени алардын этин, жумурткасын сатканда бир топ эле киреше болот. Бирок менин башка жумушум бар. А бул жөн гана хоббим десем болот. Ошого байланыштуу тууган досторум сураса бекер эле беремин. Кээде кафе ресторандарга деп сатып алып кетишет. Ананда бөдөнөнүн жумурткасы күчтүүлүгү менен кызыктырды. Жумуртка медицинада колдонулат. Ал эркектерге керектүү касиеттерге ээ. Яйца и их сила яйца.
Бөдөнөнүн жумурткасы ондон ашуун ооруларга даба. Анткени ал өзүнө А, B1, B2 витаминдерин камтыйт. Аны дайыма жеп турса нерв системасын, бронхитти жана астма оорусун жеңилдетет. Кабыгынын 90% кальций карбонатынан туруп, организмге бат сиңет да мээдеги кандын жүрүшүн жакшыртат. Буга мисал катары Жапониянын мектептеринде түшкү тамактанууда окуучуга бөдөнөнүн 2 жумурткасы берилет экен. Анткени бөдөнөнүн жумурткасы эс тутумду жакшыртууга жардамы чоң. Болгариялык адистер бөдөнөнүн жумурткасынын таасири Виаградан аша тургандыгын аныктап чыгышкан. Мунун себеби жогоруда айтылгандай курамында пайдалуу заттардын көптүгү. Германиялык эркектер арасында таңертең бөдөнөнүн 4 жумурткасын чүйки ичип, артынан 1 аш кашык арак ууртап койгондор да бар. Алардын айтуусу боюнча бул жыныстык жактан шалдыктан алдын алат. Кыргызстанда да бөдөнөнүн жумурткасы илгертен дарылыкка колдонуп келатканын айта кетели. Буга чейин бул канаттуунун атын гана угуп жүрсөңүз, эми бөдөнө тууралуу жана анын пайдалуу касиеттери жөнүндө айтылган маалымат жашооңузга жардамын тийгизет деген ишеничтебиз.